Саламатсыздарбы достор, маанайыңыздар жакшыбы? Сиздер менен бүгүн биз кыргыз тилинин грамматикасы боюнча тагыраагы бул жалпы республикалык тестөөлөөнүн 3-бөлүмү боюнча өтөбүз. Сиздер менен буга чейинки сабактарда лексика, лексикология, морфология, алардын ичиндеги бөлүнүштөрү, сөз түркүмдөрү жана сөз түркүмдөрүнүн эң биринчиси катары эсептелинген зататоочту өткөнкү сабакта өткөн болчубуз. Эмесе азыр сиздер менен санатоочту өтөбүз. Сөз түркүмүнүн бир түрү катары санатооч эсептелинет. Андай эмесе кеттик. Сиздер өзүңүздөр буга чейин 11-класска чейин деле санатоочтор боюнча көп эле угуп, көп эле сабактарды окуп, мисалдарды келтирип, же болбосо кандайдыр бир санатоочторду катыштырып, сүйлөмдөрдү түзүп, тексттерди түзүп келе жатасыздар. Бирок ошондой болсо дагы сиздерге мындай кайталоо иретинде жана кыскача, нускача түшүндүрүп берип кетсем. Санатооч өзүңүздөр билесиздер, кандайдыр бир заттын санын, алардын тобун, иретин жана башкаларды билдирип, канча, канчанчы, канчо, нечө жана башка ушундай суроолорго жооп берет. Санатоочтун дагы билесиздер көптөгөн түрлөрү бар, өз ичинен көп бөлүктөргө бөлүнөт. Азыр мен бул экранга сиздерге ушул санатоочтордун бөлүнүштөрү боюнча кыскача жана аябагандай түшүнүктүү кылып жазып койдум. Ушул боюнча азыр иштептелериңиздерге жазып отуруңуздар, сөзсүз түрдө пайдасы тиет. Балким араңыздарда кээ бир окуучулар бар болсо керек, ушул күнгө чейин санатооч деп эле билет дагы, бирок санатоочтун түрлөрүнө келгенде такалып калышы мүмкүн, же болбосо жооп таба албай калышы мүмкүн деген сыяктуу. Ошондуктан мен бул жака кенен, бирок ошондой кенен учурда дагы болушунча кыска кылып мисалдары менен келтирдим. Анда сиздерге аябай ишенемин, иштептелериңиздерге сөзсүз түрдө жазасыздар деп. Анткени мен эми ачыгын айтканда мен баардыгын билем дегендей мага керек эмес. Бул сөзсүз түрдө өзүңүздөр үчүн гана аябай керектүү маалыматтар болот. Анда эмесе кеттик. Санатоочтун түрлөрү. Биринчи биз бул жактан азыр 3 түрүн карайбыз. Биринчи түрү бул сөздүн составына карай бөлүнүшү. Сөздүн составына карай санатооч канчага бөлүнөт? 2ге бөлүнөт. Жөнөкөй жана татаал болуп. Жөнөкөй санатоочтор бир гана сөздөрдөн турат. Мисал үчүн 1, 10, 100, дагы 50, 60, 70 жана башка канча деген суроого жооп берүүчү бардык сөздөр бул жөнөкөй санатоочко кирет сөздүн составына карата. Эми экинчиси бул татаал деп айта кеттик. Демек татаал бул 2 сөздөн турат экен. Мисал үчүн ошол эле сандарды биз 1, 2 деп айтпадыкпы? Кош сөз түрүндө жазалы. 1, 2, 99 же болбосо 150, 205 деп, мындай 200 десек бул жөнөкөй эле санатооч болуп калат. Дагы 250 деп койсок бул татаал санатооч болуп калды. Анткени дегенде 2 сөздөн туруп жатат. Бул татаал, ал эми бир сөздөн 200 эле болсо, демек бул татаал болуп атат. Дагы 100 эле болсо бул жөнөкөй санатооч болот экен. Эми экинчи бөлүгүн көрсөк, морфологиялык түзүлүшүнө карай дагы 2 түргө бөлүнөт. Биринчиси мынакей тубаса деп жазылып турат. Тубаса дегенде эле билесиздер, мындай кашанын ичине мен уңгу деп алып койдум, жазып койдум. Демек бир гана уңгу сөздөрдөн турган сөздөр булар тубаса санатоочтор болуп эсептелинет экен. Уңгу дегенди билебиз. Бир сөзгө бир эле сөздөн турат дагы, ага мүчө дагы жалганбай, уланбай жазылган сөздөр уңгу деп аталат. Мисалдар турат бул жакта 1, 10, 100, 1000, 50 деп, мисал үчүн 50дөн же болбосо 1000ден деген мүчөлөр уланса, анда ал тубаса санатооч боло албайт болчу деген сөз. Андан кийин Б вариантын Бны карасак, мында экинчи бөлүгү туунду деп турат. Демек, туунду санатооч дегенде кандай түшүнөт экенбиз? Бул жакта уңгу болот жана кошулган СЖМ деген бул эмне эле сөз жасоочу мүчө деген сөздү кыскартылган сөз.
Демек, кандайдыр бир уңгу сөзгө сөзсүз түрдө мүчө уласак, анда бул туунду сан атооч болуп калат экен. Бул жакта мисалдар жазылып турат. 6-чы, 5 деп. Өзүңүздөр билесиздер, бул 6 деген сөздүн уңгусу кайсы болуп атат? 6. Демек, кайсы мүчө уланыптыр? Ынчы деген, мүчө деген мүчө уланыптыр. Бул жакта карап көрүңүздөр. 5 деген сөздүн уңгусу 5. Ал эми деген мүчө уланып калды. Ошондуктан 5 болуп жазылды дагы. Бул мубаса эмес, туунду санаточту билдирет экен. Андан кийинки 3-чү бөлүгүн карасак, маанилик жана грамматикалык өзгөчөлүктөрүнө карай көптөгөн 6 түргө бөлүнөт экен. Көңүлүңүздөрдү сөзсүз түрдө мынакей маанилик жана грамматикалык өзгөчөлүктөрүнө карай бөлүнүшүн көбүрөөк билсек бизге аябай пайдалуу болот. Биринчиси бул эсептик санаточ. Мында эсептик санаточто билесиздер, заттын кандайдыр бир заттын санын, анын эсебин билдирет дагы, суроосу канча, нече деген суроолорго жооп берет. Мисалы үчүн 5, 6, 7 жана башка. Мүчөлөрү жок экен. Демек, бул жанагы жөнөкөй санаточко же болбосо тубаса санаточко эле окшош экен. Бул эсептик санаточ. Дегеним бул мисалы үчүн 5, 6, 7, 10, 8 деп эле мүчө жалганбай жазылган бардык сандардын аталыштары мүчөсүз болсо, демек эсептик сан атооч болот экен. Жана канча, нече деген суроолорго жооп бере алат. Мисал келтирсек, сүйлөм түзүпчү. Канча китеп дей турган болсок, 6 китеп десек, же болбосо канча киши келди десек, 6 киши келди десек, ошондо бул эсептик сан атооч боло алат экен. Экинчисин карасак, иреттик санаточ. Иреттик деп эле аты эле өзү эле мындай түшүнүктүү болуп айтып жатат. Демек, бул заттын кандайдыр бир иретин, таркибин көргөзөт экен. Анын суроолору канчанчы жана неченчи болот. Мүчөлөрүнө карай турган болсок, ынчы жана нычы деген мүчөлөрдү менен жасалат экен. Мисалы 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу деп. Көбүнө эсе биз айлардын аталыштарын атаодо көбүнчө ушул ынчы мүчөсүн кошот экенбиз. Үчүнчүсү бул жамнама санаточ. Жамнама санаточту билесиздер, бир нече затты мындай жалпылап көрсөтөт дагы, анын суроосу канчо, нечө деген суроолорго жооп берет экен. Алардын мүчөсү катары о жана ö деген мүчөлөр жалганат экен. Мисалы, мынакей 4, 5, 8 деген сыяктуу. Бирок достор, бир бөтөнчөлүктү айта кетейин, ушул о, ö деген мүчөлөр бардык сандарга, мисалы үчүн 100, 1000 деген сыяктуу болуп кошулбайт. Себеби дегенде ал ката болуп калат, бул орфографиялык жактан ката болуп эсептелинет. Ушул о менен ö деген мүчөлөрү 1 деген сандан баштап 7 деген санга чейин уланат дагы. 8ден баштап, мисалы үчүн 8, 9 десек, алар ката болуп калат. Муну сиздер сөз түрдө билишиңиздер керек. Себеби дегенде жалпы республикалык тестирлөөдө мындай суроо келип калышы мүмкүн. Төмөндөгү сүйлөмдөрдүн кайсынысында орфографиялык ката бар деп. Бирок биз 4 вариантты тең окуп көрсөк, туп-туура эле сүйлөмдөр чыгып калат. Мисалы үчүн ошонун ичинен 3 сүйлөм туура болот да, 1 сүйлөм туура эмес болот да, силерге тапшырма берилип жатат, ошо туура эмес суроону, сүйлөмдү табуу деп. Демек, ошо бир туура эмес сүйлөмдө 9 келди деген, балким сүйлөмдө 9 деген сөз жайгашып калса, демек ал сүйлөм туура эмес. Себеби дегенде 7ге чейин эле о, ö мүчөлөрү уланат экен. Андан кийин 4-чү бул чамалама санаточ. Чамалама деп мындай өзү эле айтып жатат да, чамалап эле болжолдуу түрдө эле көрсөтөт, мындай бир нерсенин, заттардын санын. Мынакей чамалама бул болжолдогон сан дейт. Суроосу канчалаган, же болбосо канчадай болду экен, нечедей болду экен деп эле ушул сыяктуу суроолорду берип калат. Буга
чамалама санатоочко кандай мүчөлөрдү улайбыз? Ча, чалык, дай, лаган, лап, лар деген мүчөлөр уланат экен. Муну сөз түрдө жазып алыңыздар жана жазып гана коюп койбостон, аны жаттап да алсаңыздар сизге аябай пайдасын тийгизет. Мисалы үчүн 40 ча деп койсок болот, 5терде деп, мисалы үчүн мен 5терде келем, же болбосо атам 5терде кетет деп чамалап айтып атат. Балким ал 4:40 кетиши мүмкүн, 5терде деген менен, же болбосо 5тен 10 мүнөт өткөндө же 5 мүнөт өткөндө кетиши мүмкүн, же болбосо келиши мүмкүн дегендей. Демек, мындай чамалап эле болжолдуу түрдө айтылуучу санатоочтор чамалама санатоочтор деп аталат экен. Андан кийин 5-чи бул топ санатоочтор. Мында сандардын көбүнчө тобу билдирет экен, анын суроосу канчадан дейт. Аларга мүчөсү дан деген мүчө уланат. Дан деген мүчөнү билесиздер. Задатоочто өтүп жатканда кыргыз тилинин жөндөмөлөрү боюнча сөз кылганбыз. Ошол жөндөмөлөрдүн 6-чы жөндөмөсү бул чыгыш жөндөмөсү эмеспи? Чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү дан, ден деген, дон, дөн деген мүчөлөр. Ошонун дан деген мүчөсү бул топ санатоочко уланат экен. Мисалы үчүн 4төн, 5тен, 6дан, 7ден, 8ден жана башка ушул сыяктуу. Андан кийин 6-чыны карасак, бул бөлчөк санатоочтор. Бөлчөктөрдү сиздер кыргыз тили сабагынан тышкары дагы математика, алгебра сабактарында дагы өтөсүздөр. Ошондуктан сиздерге бөлчөк санатоочторду табуу кыйынга деле турбайт болуш керек. Бул бөлчөк санатоочтор эмнени билгизет экен? Бүтүн менен бөлүктүн катышы дейт. Анын суроосу мынакей: канчасы жана нечеси деген суроолорго жооп берет. Мүчөлөрү бул нын жана дан экен. Нын мүчөсү билесиздер, илик жөндөмөсүнүн мүчөсү, а дан деген мүчө бул дагы чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү. Бирок сиздер эч алмаштырып албаңыздар. Себеби дегенде бул жакта буга чейин айта кеткенбиз, топ сандарга дагы чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланат деп. Бирок ушул бөлчөк санатоочко чыгыш жөндөмөнүн мүчөсү жана илик жөндөмөнүн мүчөсү нын деген, нын, нин, нун, нүн деп дагы варианттары кете берет. Ушулар жалганат экен. Мисал келтире кетсем, түшүнүктүү болсун үчүн 5тен 1, же болбосо 4төн 3, же болбосо дүйнөдөгү адамдардын 4төн 3-ü аябай акылдуу болуп чыгышты деп койсок, ушул сыяктуу 4төн 3-ü, же болбосо 5тен 1, 6тан 1, же болбосо 10дон 1 келди деп коебуз. Жана башка ушул сыяктуу болот экен. Сиздерге бул жердеги жазылган маалыматтар өтө кыска жана түшүнүктүү болду деген ишеничтемин. Сөзсүз түрдө иштептелериңиздерге жазып алып, аны өзүңүздөр өз алдынча даярданууда колдонсоңуздар аябай пайдасын тийгизет. Достор, сиздер санатоочтун түрлөрү боюнча жалпы жана кыскача түшүнүк ала алдыңыздар. Эми ошол санатоочтордун орфографиясы боюнча да сиздерге бир аз да болсо түшүнүк бере кетейин. Сиздерге сөз түрдө пайдасын гана тийгизет. Аны эмесе жазып отуруңуздар. Биринчи бул татаал санатоочтор бөлөк-бөлөк жазылат. Муну жогоруда дагы айта кеттим. Мисалы үчүн 25, 203 жана башкалар. Бирок эки сан атоочтон турган чамалама жана топ санатоочтор дефис аркылуу жазылат. Себеби алар кош санатооч болуп калат. Мисалы үчүн 5, 10, 6, 7, 30, 40, же болбосо 5, 5тен, 6, 6дан деген сөздөрдүн ортосуна сөз түрдө дефис коюлуп жазылат экен. Муну дагы татаал санатооч деп эле ортосуна тире койбой жазып коюу ката болуп эсептелинет. Экинчи, санатоочтон кийин келген көптүк сандагы задатооч лар мүчөсүн албайт дейт. Мисалы үчүн 2 китеп десек, 2 деген сөз бул сан атооч болуп жатат дагы, а китеп болсо зат атооч болуп атат.
Мисалы үчүн эки китептер деп койсок туура болобу? Албетте туура эмес, бул орфографиялык жактан ката. Бир китеп десек, бул жалгыз гана бир китепти элестетебиз, бирок эки китеп дегенде биз көп китеп экендигин билебиз, бирок көп китеп болсо эле негизи көптүк мүчө бул лар мүчөсү эмеспи? Лар мүчөсү демек кошулбайт экен. Зататоштон кийин келген зататочко. Мисалы үчүн 100 адам десек дагы, 100 адамдар десек, бул орфографиялык жактан ката болуп калат экен. Үчүнчү, иреттик сандарда дефис ыңчы же болбосо мычы мүчөсүнүн ордуна келет дейт. Демек, мисалы үчүн 2013-жыл деп цифра менен жазсак, 2013-жыл болот. Ошону эле 2013-жыл деп мындай кол жазма менен жазганда үчүнчү деп, демек тиренин ордуна ыңчы мычы деген мүчөлөр уланып калат экен. Андан кийин мисалы 1 сентябрь десек дагы 1 сентябрь деп койсок, бул орфографиялык жактан ката болуп калмак. Демек биз ыңчы мүчөсүн коштук. Биринчи деп ыңчы инчи деген вариантында колдонулду. Жана башка ушул сыяктуу орфографиялык санатоштор бар экен. Андан кийин бирок рим цифрасы жана жанагы номер белгиси иретти билдирсе да, алардан кийин дефис коюлбайт дейт. Мисалы үчүн 20-чы кылым дей турган болсок, 20 деп рим цифралары менен жаздык дагы тире жыл деп жазбайбыз. Ал сөзсүз түрдө орфографиялык ката болуп эсептелинет. Ошондой эле номер дагы, номер 99 мектеп деп айта беребиз, бирок номер 99 дегенден кийин дефис коюлбайт дагы. Мектеп же болбосо гимназия же болбосо андан башка сөздөр тиресиз эле жазыла берет экен. Андан кийин 4-чү бул жамдама санатоштор жетөө менен бүтөт дейт. Достор, мен жана дагы айта кеткем жогоруда. Андан кийинки сандарга о, ö мүчөлөрү жалганбайт дейт. Эгерде жалгана турган болсо, ал сөзсүз түрдө ката болуп эсептелинет экен. Кандай ката? Орфографиялык ката. Ушундай достор, сиздерге жалпы түшүнүктөрдү бере алдым деген ойдомун. Анда эмесе ушул биз өткөн санаточ боюнча жалпы республикалык тестөөлөрдө кандай суроолор келип калышы мүмкүн деген оюңуздарда суроолор болуп жатса, анда төмөндөгү мисалдарга көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Анда эмесе кеттик. Мисалдар. Биринчи суроо. Кайсы вариантта бир деген сөз санды билдирди дейт. Демек, бир деген сөз санды билдирди деп атат. Бул жакта 4 вариант турат. 4-өндө тең бир деген сөздөрдүн асты сызылган экен. Демек, сиздер суроону аябай жакшы түшүнүп алышыңыздар керек. Ошондо гана туура жоопту таба аласыздар. Эгерде сиздер суроону мындай шашуучу эле окуп эле чала бучук түшүнүп алсаңыздар, анда сиздер туура жоопту таба албай каласыздар. Мисалы үчүн караңыздар. Менде бир китеп бар дейт. Бул жакта китептин санын билгизип атабы? Ооба. Балким 2 китеп барбы, 5 китеп барбы же 10 китеп барбы, бирок ал адамда бир китеп бар экен. Демек, китептин санын билгизип атат. Ошондуктан биз А вариантын азырынча туура деп эсептей туралык. Андан кийин анын маанайы бир башка дейт. Достор, мисалы үчүн адамдардын маанайлары биринчи маанай, же болбосо бир маанай, 2 маанай же 5 маанай болот. Менин маанайым 5, менин маанайым 7, сенин маанайың 5, 6 деп эч качан антип маанайды биз санай албайбыз. Анткени бул абстрактуу нерсе. Ошондуктан бул маанайдын санын билгизген жок дагы бир башка деген сөзгө маани берип жатат. Татаал сөз болуп турат, бир башка деген. Бул демек бир башка деген санды билгизбей эле ошол маанайы мындай такыр бир элдердикинен өзгөчө деген ойду берип жатат. Демек, бул вариант азырынча бизде туура эмес жооп катары эсептелинди. Андан кийин В варианты. Бир маселең болсо айт дейт. Бир маселең болсо айт деп мындай аябай күчтүү сезим менен айтып жатат. Аягында элеп белгиси коюлуп турат.
бир маселең болсо айт дейт. Мына достор жанагы Б вариантына эле окшош болуп жатат. Бир маселелерди биз бир маселе, 2 маселе, 10 маселе деп маселелерди биз санабайбыз сөзсүз түрдө. Ошондуктан бул жооп дагы туура эмес экен. Маселенин санын билдире алган жок. Гны окуп көрөлүк. Бир нерсе сатып келчи дейт. Бир нерсе сатып келчи дегенде эми мен ашык болдум, бир нерсе ала келчи деп коет. Бир нерсе дегенде эле ал дүкөнгө бараткан адам сөзсүз түрдө түшүнөт. Демек жегенге бир нерсе ала келейин депчи, же болбосо 2 нерсе ала келчи, 3 нерсе ала келчи деп биз мындай сүйлөшүп жатканда андай сөздөрдү колдонбойбуз. Бир нерсе деп эле бир жей турганга бир нерсе, же болбосо ие турганга бир нерсе ала келчи деген маанини билдирет. Бирок ал нерсенин санын бул жакта билдирген жок. Демек Г варианты дагы бизде туура эмес жооп болуп чыкты. Ошондо карасаңыздар бизде өзүңүздөр байкасаңыздар 3 туура эмес жооп, ал эми 1 туура жооп болуп чыкты. Ал жооптагы биз туура таптыкпы текшерип көрөлү. Менде бир китеп бар. Демек кайсы вариантта 1 деген сөз санды билдирди? Демек китептин санын билдирип жатат 1 деп. Анда биз ишеничтүү түрдө А вариантын туура жооп катары эсептей берсек болот экен. Достор, мынакей ушундай суроолор келет. Эч коркпостон ушу алган билимиңиздерди эле колдонуп, андан ары иштеп кете берсеңиздер болот. Анда сиз жагымдуу маанай менен эч жөкпөстө максаттарды алдыга туура коюу менен гана бир гана алга жүрүп, экинчи суроону баштайлык. 1 деп туруп көпчекит турат. Жарышта 2 көпчекит келген, 1 көпчекит бар эле дейт. Ошол каякта деп атат. Бир нерсени бар эле деп атат дагы, ошол каякта деп бир адам бирөөдөн сурап жатат. Демек, сиздер чекиттердин ордуна кайсы мүчөлөрдү катарынан уласак, мынакей катарынан уласак, сүйлөмдүн мааниси туура болот дейт. Демек, сиздер А, Б, В, Г варианттарында байкасаңыздар, жалаң гана санаттоочтун мүчөлөрү жазылып турат. Ошол мүчөлөр бул сүйлөмдү окуп жатканда мааниси жагынан туура келеби, бир кандайдыр бир маанини береби, түшүнүктүү болобу деген сыяктуу суроону бериптир сиздерге. Анда эмесе ар бир варианттын мүчөлөрүн коюп, сүйлөмдөрдү окуп көрөлү. Мынакей Аны карасак, биринчи жарышта экөө келген, биринчи бар эле дейт. Өзүңүздөр түшүндүңүздөрбү? Түшүнүксүз сүйлөм болуп калды. Ошол каякта дейт. Демек түшүнүксүз болуп калды, эч бир маанини берген жок. Демек А варианты бизде туура эмес экен. Эми Б вариантын карасак, бирөө жарышта экинчи келген, бирөө бар эле дейт. Мынакей Б вариантында да карасаңыздар, бирөө жарышта экинчи келген, бирөө бар эле дейт. Ошол каякта дейт. Бул дагы кандайдыр бир маанини бере алган жок. Демек туура эмес жооп болуп жатат. В варианты биринчи жарышта экинчи келген, бирөө бар эле дейт. Мынакей достор, бул жооп туурараак болуп жатат. Анткени карасаңыздар, биринчи жарышта экинчи келген, бирөө бар эле. Ошол каякта деп сурап жатат. Мындай 2-3 жарыш болгон болуш керек. Ошонун биринчисинде экинчи келген бир адам бар болчу деп атат дагы, ошону издеп жатыптыр. Демек бизде Б варианты азырынча туура жооп катары тура турсун. Анткени алдыда бизди Г варианты күтүп жатат. Бирөө жарышта экөө келген, биринчи бар эле. Ошол каякта дейт. Мааниси болдубу бул сүйлөмдүн? Жок. Демек бул дагы туура эмес жооп экен. Өзүңүздөр байкасаңыздар, 3 туура эмес жооп, ал эми 1 туура жооп болду. Ошондуктан биз ишеничтүү түрдө туура таптык деп Б вариантын белгилеп коелук. Андан кийинки, кайсы катардагы асты сызылган сөздөр туура эмес колдонулган дейт. Ол жакта байкасаңыздар, ар бир сүйлөмдө асты сызылган сөздөр турат. Ошол сөздөр мындай сүйлөмдө туура эмес маанини билдирип жатат, же болбосо орфографиялык жактан ката кеткен окшойт да бул сүйлөмдөрдө. Демек биз ошол
ката болгон сүйлөмдү, туура эмес колдонулган сүйлөмдөгү сөздү табышыбыз керек экенбиз. Ам немесе кетти. Биздин мектепте 100 чакты окуучу дейт. Окуучу окуптур да ал жактачы. 100 чакты деген сөз барбы? Ооба, 100 чакты же болбосо 40 чаа деп санатоочтордун бөлүнүшлөрүндө айта кеткенбиз. Демек, бул А варианттан биз туура эмес, асты сызылган сөздү көрө алган жокпуз. Мааниси жагынан дагы туура болуп жатат. Демек, биз катаны табыш керекпиз. Ошондуктан А варианты бизге туура жооп катары эмес экен. Эми Б варианты. Ошолордун арасынан 9 гана алтын медаль менен бүтүрүштү дейт. Карасаңыздар достор, ошолордун арасынан 9 гана алтын медаль менен бүтүрүштү дейт. Бул дагы туура болуп жатабы? Ооба, туура жооп. Демек, туура эмес, биз катасын табышыбыз керекпиз. Демек, бул дагы ката дей туралы. Бирок азыр мен түшүндүрүп берем аягында. Б. Окуучулардын көбү 2005-жылдан мурда эле окуй башташкан дейт. Окуучулардын көбү эле 2005-жылдан мурда эле окуй башташкан. Мына 2005-жылдан дегенде бул жакта тире жок болсо, анда ката болуп калмак. Демек, бул асты сызылган сөз дагы туура экен. Ошондуктан биз буну туура эмес жооп катары алабыз. Анткени биз ката сүйлөмдү табышыбыз керекпиз. Г. Мурда азыркыдай жүздөгөн окуучу келчү эмес дейт. Мынакей бул асты сызылган сөзгө маани беришибиз керекпиз. Эң негизгиси жүздөгөн окуучу дейт. Бул туурабы же туура эмеспи? Туура, жүздөгөн окуучу деп бул окуучунун санын билгизип атат. Демек, биз буну дагы туура эмес жооп катары карайбыз. Бирок достор, жыйынтыгында бизде деген бир дагы вариант туура болбой калды. 4 вариант тең туура эмес болуп калды. Себеби эмнеде? Себеби бул жактан мынакей 100 чакты деген сөз туура болуп жатат. 2005-жылдан деген туура болуп жатат. Жүздөгөн окуучу деген дагы туура болуп жатат. Ал эми бул 9 деген туура эмес болду. Эмнеге? Анткени сиздерге сабактын башталышында жана орто чендеринде айта кеттим. Санатоочтордун орфографиясында 1ден баштап 7ге чейинки сандарга эле санатоочтун О, Ö деген жамнама санатоочтун мүчөлөрү уланат. Андан аркы 8О, 9О десек, ал ката болуп калат дегенин. Демек, мынакей 9О деп О мүчөсү улангандыктан бул туура эмес жооп экен. Демек, биз туура жоопту таптык дагы Б вариантын белгилеп коебуз. Мынакей достор, мен силерге жөндөн эле орфографиялык жактан каталарын айтканда, 1ден 7ге чейинки эле сандарга жамдама санатоочтун мүчөлөрү уланат деп айткан эмесмин. Балким ушундай дагы суроолор келип калышы мүмкүн. Бардыгы эле туура экен деп эле 1, 2, 3, 4 деп эле санап туруп белгилеп коюунун кажети жок. Анткени сиздер буну билесиздер. Ошондуктан туура жоопту гана белгилөөгө аракет жасаңыздар. Ар тараптан ойлонуп, негизи эле жалпы республикалык тестөөлөрдө көбүнчө 3 бөлүмдө тең логикалык ой жүгүртүүнү сынайт да. Ошондуктан сиздер ойлонууңуздарды аябай күчөтүңүздөр. Достор, азыр мен сиздерге бул задатоочту өттүүгө, сөз түркүмдөрүнүн ичинен санатоочту өттүүгө эми сынатоочту дагы жалпы жонунан бир карап, мисалдарды дагы келтирип, ошол жалпы республикалык тестөөлөрдө дагы мындай болжолдуу түрдө келе турчу суроолорду, мисалдарды карап, анан жооп берүүгө аракет жасайлык. Бирок ага чейин ошол мисалдарды иштөөнүн алдында сөзсүз түрдө бул санатооч деген эмне, санатоочтун түрлөрү, алар түрлөрү канчага бөлүнөт, өзүнүн ичинен дагы канчага бөлүнөт деген сыяктуу түшүнүктөрүн карап, жалпылап карап көрөлүк дагы, анан түшүнүүгө аракет жасайлык. Анда эмесе сөз түрдө дептерлериңиздерге жазып отуруңуздар. Негизинен билесиздер, санатооч деген кандайдыр бир заттын санын, өңүн, түсүн, формасын, көлөмүн жана башка нерселерди билдирет дагы. Санатооч кандай, анан кайсы деген суроолорго жооп берет. Эми биз санатоочтун бөлүнүштөрүн, түрлөрүн карап көрөлүк.
мынакей сынатоочтун түрлөрү деп турат дагы. Биринчиси бул сөздүн составына карай дагы сынатоочтор экиге бөлүнөт, жөнөкөй жана татаал болуп. Жөнөкөйдө демек бир эле сөздөн турган сын атоочтор, мисалы үчүн кызыл, кара, бийик, өйдө же болбосо ылдый жана башка. Ал эми татаал сынатоочу болсо, бул сөздүн составына карата эки сөздөн турат дагы. Кызыл ала, мисалы үчүн кара кочкул же болбосо кочкул көк деген ушундай эки сөздөн турган сын атоочтор демек эмне болот экен? Татаал сынатоочтор болуп бөлүнөт экен. Бул сөздүн составына карата, мынакей сөздүн составы сөз болуп атат да, анын составы бир эле болуп атат. Демек бул жөнөкөй. Ал эми бул жакта кызыл алада сөздүн составы эки болуп жатат, ошондуктан татаал сын атооч экен. Эми экинчиге көңүлүңүздөрдү бурсам, морфологиялык түзүлүшүнө карай дагы сын атоочтор экиге бөлүнөт, тубаса жана туңдуу сын атоочтор болуп. Тубаса деле бул башка сөз түркүмдөгүлөрдөй эле болуп, жалаң гана уңгудан турса, анда бул тубаса сын атооч болот экен. Мисалы үчүн жапык, бийик, өйдө төмөн бул деле жөнөкөй сын атоочко окшош эле. Андан кийин бул бны карасак, экинчиси бул туунду, демек туунду деле башка сөз түркүмдөрүндөгүдөй эле уңгуу жана сөз жасоочу мүчөлөрдөн турат. Мисалы үчүн күчтүү дейт. Күч дегенди билесиздер, мындай адамдын бир күчү же болбосо жаныбарлардын күчү жана башка. Эгерде ошого түү деген сөз жасоочу мүчөнү улап койсок, бул күчтүү адам экендигин билип калып, же болбосо күчтүү ат экен жана башка. Эми суусуз дейт. Бул жакта дагы байкап атасыздар, суусуз деген мындай суусуз чака турат, же болбосо тузсуз десек да болот, тузсуз көл экен деп жана башка ушул сыяктуу. Үчүнчү бул сыпатты түздөн түз же башка зат аркылуу билдиргенине карай дагы бөлүнөт экен. Мынакей сыпатты түздөн түз же болбосо башка зат аркылуу билдиргенине карай бөлүнүшү. Демек булар дагы өз ичинен экиге бөлүнөт экен. Сыпаттык болуп, бул түздөн түз, мынакей жылуу, кара, жакшы, жаман, өйдө, төмөн жана башка мисалдарды келтирсек болот экен. Бул сапаттык мындай түздөн түз эле айтылып жатат. Ал эми катыштык болсо, бул башка зат аркылуу дейт. Мисалы үчүн токойл деген сөздү алсак, бул жатактоочу болот дагы. Луу деген сөз жасоочу мүчөнү улап койсок, токойлуу болуп, бул эмне болуп калды? Сын атооч болуп калды. Ошондой эле мал деген сөз, мынакей малдуу деп жазып койдум. Мал деген сөз зат атооч экенин билебиз дагы. Дуу деген сөз жасоочу мүчөнү улап койсок, бул малдуу деген сын атоочту билдирип калды. Демек бул катыштык сын атооч экен. Эми достор, сиздер билесиздер, сын атоочтун дагы даражалары бар. Биз 4 даражасын билебиз. Жай даража, салыштырма даража, күчөтмө даража жана басаңдатма даражалар болуп. Бул жай даража сын атооч өзгөрбөйт. Сын атооч бул такыр жай даражада өзгөрбөйт. Мисалы үчүн таттуу болсо таттуу, же болбосо биз таптаттуу, өтө таттуу деп айткан жокпуз, таттуу эле деп койдук. Же болбосо кызыл десек, кызыл эле деп коебуз, кочкул кызыл деген жокпуз, же ачык кызыл деген жокпуз. Демек бул сын атооч өзгөрбөй турган боюнча келсе, анда жай даражадагы сын атооч болот экен. Салыштырма сын атоочту карай турган болсок, бул салыштырма сын атоочторго, сын атооч сөзгө дан жана ыраак деген сөз жасоочу мүчөлөр уланат экен. Ошондо гана бизге салыштырма сын атооч жасалат. Мисалы үчүн балдан таттуу десек, эмнеден таттуу? Балдан таттуу болот. Мынакей дан деген мүчө уланып жатат. Анан балдан таттуураак десек, ыраак деген мүчө уланып жатат. Же болбосо ыраак деген мүчөгө алысыраак, жакыныраак жана башка ушундай мисалдарды келтирсек болот экен. Эми күчөтмөдө бир сын атооч сөзгө эң, абдан, аябай, өтө жана башка сөздөр кошулуп жазылат дагы, татаал сын атоочтор болуп эсептелинет. Мисалы үчүн эң таттуу десек, бул
таттуу деген жай даражадагы сынаточ болуп жатат дагы, бирок ага эң деген сөздү кошуп жазып койсок, ал мындай баардык таттуу нерселерден эң таттуусу болуп чыкты. Эң таттуусу эмне экен деп турган болсок, эң таттуу жана абдан кооз десек, мисалы үчүн кооз сүрөттөрдү көрүп жүрдүк, бирок абдан кооз болгон ушул сүрөт экен деп бир сүрөттү көрсөтөбүз. Демек бул ошончо кооз сүрөттөрдүн ичинен абдан коозурагы да бар да, демек ушундай абдан кооз, аябай ачуу десек дагы, бир ушунчалык ачуу нерсени биз аябай ачуу дейбиз, же болбосо өтө таттуу десек жана башка ушул сыяктуу сынаточтор күчөтмө даражадагы сынаточ боло алат экен. Андан кийин басаңдатма сынаточтун даражасы бул ыш, гыл, гыч, гым, ылтыр жана башка мүчөлөрдүн жардамы аркасында жасалат. Мисалы ала турган болсок, агыш деп коебуз. Ак деген эле сөзгө ыш мүчөсүн кошуп койдук. Агыш же болбосо көгүш жана башка. Андан кийин кир деген эле сөзгө, кир жана мисалы үчүн киргилим дегенде эле кир деген сөзгө гил дегенди кошуп койдук. Киргил болуп калат. Андан кийин боз деген сөзгө омук деген мүчөнү улай турган болсок, боз омук болуп калды. Ушундай сыяктуу сөздөр бул басаңдатма даража болуп эсептелинет экен. Достор, андан тышкары дагы айрым сынаточ аточ жасоочу мүчөлөр дагы бар. Аларды мынакей бул жактан эле кыскача, нускача сиздерге түшүндүрүп берип кеттим. Эми сынаточтун орфографиясы боюнча дагы төмөндөгү маалыматтарды сиздерге бере кетсем. Биринчи бул уңгусу р менен бүтүп лык, луу мүчөлөрү аркылуу жасалган сынаточтор эки түрдүү жазылышы мүмкүн дейт. Мисалы үчүн шаарлык жана шаардык деп, кардуу жана карлуу деп, же болбосо долбоорлук же болбосо долбоордук деп жана башка. Андан кийин экинчиси бул күчөтмө маанидеги кап, жеп, чоп, оп, беп деген сыяктуу формалар бирге жазылат дейт. Мисалы үчүн кап дегенге кандай? Капкара десек болот, же болбосо жеп дегенге жеп жеңил десек болот, чоп дегенге чоп чоң десек болот, жана башка сөздөр мындай сынаточтун орфографиясы катары эсептелинет экен. Үчүнчү бул географиялык аттарга лык мүчөсүнүн улануусу менен жасалган сын атоочтор кичине тамга менен башталып жазылат дейт. Мисалы үчүн нарын деген бул географиялык аталыш, бирок нарынды биз сөзсүз түрдө баш тамга менен жазабыз. Бирок ошол эле учурда биз эгерде ал кайсы жерлик экенин билдире турган болсок, демек кичинекей эле тамга менен жазылат экен. Нарындык, остук, көлдүк, же болбосо чүлүк, чоң сары ойлук дей турган болсок, ушундай кичинекей тамгалар менен жазылат экен. Булардын баардыгы сынаточтун орфографиясы болуп өттү. Анда эмесе достор, биз сынаточ боюнча жалпы түшүнүк ала алдык. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөдө сынаточ боюнча кандай мисалдар келет деген суроо болуп жатса, анда эмесе төмөндөгү мисалдарга көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Биринчи, оюн элге айтпаган деп туруп бул жакта бош орнук турат да адам дейт. Демек биз элге оюн айтпаган кандайдыр бир адамдын мүнөзүн сүрөттөп жазыш керек экенбиз. Сүйлөмдөгү бош орунду кайсы варианттагы сөз менен толуктасак мааниси туура болот дейт. Бирден карап көрөлүк. А сөз. Оюн элге айтпаган түнт адам дей турган болсок, достор билесиздер, түнт адамдар болот. Бул түнт адам аябай жоош, өздөрү аныс деле көп сүйлөгөн адамдар эмеспи. Демек түнт адам элин ойго өзүнүн оюн элге айтпайт деп айта албайбыз. Анткени алар түнт адамдар сөзсүз түрдө дайыма эле сүйлөбөй бир калыпта жүрө беришет. Андан кийин Б жоош дейт. Оюн элге айтпаган жоош адам дейт. Жоош адам деген билесиздер, тарпынчак, уялчак адамдар болот эмеспи? Ошондой адамдарды биз жоош адам дейбиз. Бирок элге жоош адамдар оюн айтпай коюу мүмкүн эмес, тескерисинче акырын эле келип сүйлөп өз оюн айтып берүүсү толук ыктымал. Демек бул дагы вариант туура эмес жооп экен. Андан кийин Бны карасак, кежир дейт.
Оюн элге айтпаган кээ жер адам дей турган болсок дагы туура эмес келип калат. Себеби дегенде кээ жер деген бул такыр өз оюн бербегени, бирөө айтып, мисалы үчүн улуу адамдар кээ жер баланы бир жерге жумшаса такыр барбайт, кежирленип барбай койду деп дагы кыргыз элинде сөздөр бар эмеспи? Демек кээ жер дагы элге оюн айтпай коюу деген туура эмес болуп калат экен. Эми кыйды деген сөздү карасак, оюн элге айтпаган кыйды адам. Мынакей достор, кыйды адам деген туура жооп болду. Анткени кыйды адамдарды билесиздер, мындай өзүнчө эле жаап жашынып, же болбосо мындай кыйдыланып коет. Демек туура жооп катары Б вариантын белгилейт экенбиз. Андан кийин экинчи суроо. Ошол дейт, ошол дегенде сөз жазып коюптур. Берилген сөзгө кайсы мүчөнү уласак, сын аточ жасалган болобуз дейт. Демек сиздер могул АБВГ вариантындагы бирден жазылган мүчөлөрдү, сөз жасоочу мүчөлөрдү ошол деген сөзгө улап жазып көрөсүздөр дагы. Ошол деген сөзгө бир мүчө улангандан кийин бул сөз түрдө сын аточ сөз болуп чыгышы керек экен. Ошол сын аточ сөзү тапкыла, бир мүчөнү улап деген тапшырма берип жатат сиздерге. Анда эмесе бирден коюп көрөлүк. Дан деген мүчө, ошол дан деген сөз жок, ошолдон болот, ошолдон деген кыргыз тилинде дагы сөз жок, ошолдон болсо дагы бул сын аточ сөз катары карай албайбыз. Демек дан А варианты туура эмес экен. Эми нын мүчөсүн алсак, бул илик жөндөмүнүн мүчөсү, ошолдун же болбосо ошолдун десек, бул дагы сын аточ жасай алган жок, жана дагы ошолдун деген сөз жок. Демек Б варианты дагы бизде туура эмес жооп экен. Андан кийин дай мүчөсүн алып турган болсок, ошолдой же болбосо ошондой дей турган болсок, кандай сын аточту таба алдыбы? Кандай деген суроого сын аточ жооп берет. Демек ошондой. Дай деген мүчө варианттары менен дой болуп дагы дөй, дуй, дүй деген жана башка мүчөлөр улана берет. Демек ошолдой деген бул сын аточ жасаган мүчө боло алды. Азырынча биз туура жооп катары карай турсак, анан Б деген мүчөсү ошолду десек, бул дагы сын аточ жасаган сөз болгон жок. Мисалы үчүн ошобу дей турган болсок деле сын аточ сөз боло алган жок. Демек бул дагы ката экен. Ошондо бизде 3 туура эмес жооп болуп, 1 туура жооп чыкты. Жана дагы биз сөз түрдө, ишеничтүү түрдө айта алабыз. Ошондой деген сөз бул сын аточ боло алат деп. Ошондуктан ишеничтүү түрдө Б вариантын белгилеп алыңыздар. Урматтуу достор, ушуну менен бүгүнкү биздин темаларыбыз жыйынтыгына келип жетти. Сиздер менен биз сөз түркүмдөрүнүн түрлөрү болгон сан аточ жана сын аточ боюнча өттүк, жалпы маалымат алып жана мисалдарды иштей алдык. Эмесе сиздерге үйгө тапшырма катары мынакей жазып алыңыздар. Сан аточ боюнча жана сын аточ боюнча 2 суроону варианттары менен жазып койдум. Аны эмесе окуп берип коеюн, сиздер жазып алыңыздар. Кайсы сүйлөмдөгү асты сызылган сөз мезгилди билдирет дейт. Демек сиздер мезгилди билдирген бул жактагы асты сызылган сан аточтордон таба аласыздар. Экинчи сын аточ боюнча кайсы сүйлөмдө адамды туураган сөз колдонулду дейт. Бир адамды туураган сөз дейт. Демек ушул төмөндөгү варианттардан туура жоопту таап, эң биринчиден сиздерге айтарым, суроону толук түшүнүп алып, андан кийин гана варианттарын окуп, анан туура жоопту таба аласыздар. Анда эмесе бул жоопторду табууда бүгүнкү күндө билген маалыматтарыңыздарды пайдаланып, туура жоопту табууга тилектешмин. Анда эмесе достор, сак саламатта калыңыздар.